Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү аны мен Нооруз Аблаев алып барам. Бүгүн биз облустагы ирригация тармагындагы аткарылган иштер жана алдыдагы пландар боюнча сөз кылмакчыбыз. Биздин суроолорубузга жооп бере турчу Нарын башкы суу чарба башкармалыгынын башчысы Акматов Байыш Үтөрөвич ага келип отурат. Саламатсызбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз көрүүчүлөрдүн эсине да сала кетели. Эфирден WhatsApp аркылуу 0708 19 84 84 номер аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ирригация тармагындагы көйгөйлөр жана суу боюнча сунуштарыңыздар болсо жазсаңыздар болот. Биз болсо суроолорубузду узата берели. Өткөн жылда барыбызга белгилүү болгондой ирригация тармагында облуста ири өлчөмдөгү каражат бөлүндү эле. Кандай иштер аткарылды? Канча каражат бөлүндү эле? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар. Бүгүн ошо жылдын алгачкы айларында ошо сиздер менен кеңешип, маалымат жеткирүү максатында ошо бүгүн Нарын теле көрсөтүүсүнө келип маалымат бергенге келип атам. Анан эми жылдын башында биз эми өткөн жылды биринчи айтсак, өткөн 25 жылы Нарын облусу боюнча жана капиталдык оңдоо түздөө жумуштарына 200 миллион сомдун деңгээлинде каражат бөлүндү. Анын 93 миллион сому түздөлтүш жана насостук станцияларды, гидротехникалык курулмаларды, каналдарды оңдоп түздөө жумуштарына бөлүндү. Биз ал жумуштарды толук деңгээлде аткарып бүтүп, биз тиешелүү өзүбүзгө милдетибизде турган жерлерден суу берүүнү убагында кечиктирбей берүүгө жетиштик. Андан сырткары ошо өнөктүк учурунда бир дагы ошо биздин каналдардан, насостук станциялардан үзгүлтүк болгон жок. Андан сырткары бир 100 миллион сомдон ашык деңгээлде быйыл ошо жаңы бетон төшөлмөсү деп жаңы курулуш материалдары келип атат. Ошолорду биз жалпы облус боюнча райондордо тиешелүү жерлерге, макулдашып алган жерлерге, жер каналдарга ошону төшөп жумуштар болду. Кышы менен жумуш токтогон жок да, тазалоо жумуштары? Биздики эми Нардын шартында билесиздер, суук түшкөн учурда жанагы каналдарды механическа тазалоо жумуштары үзгүлтүккө учурайт, баягы пландуу. Бирок биздин ошо 26 жылдын жумуштары үчүн даярдык жумуштары үзгүлтүк болгон жок. Түздөлтүш ошо 26 жылдын түшүмү үчүн күз айларында 18,5 миң гектар жер күзгү тоңдурма ным топтоо жумушунан өттү. Андан сырткары биз өзүбүздүн мех паркыбыздагы тиешелүү техникаларды оңдоп түздөө жумуштары менен болдук, ремонт. Андан сырткары өзүбүздүн жана насостук станцияларды оңдоо жумуштары үзгүлтүгү жок жүрдү кыштата. Быйылкы жумуштары, суу бергенге даярдык жумуштары. Эми азыркы жердин жийгенине жараша тиешелүү каналдарды механикалык тазалоо жумуштары суланат. Биз облус аймагында кыдырып жүргөндө дыйкандар кээ бир учурда нааразычылык пикирлерин жаратып калышат, баягы суу бөлүштүрүү учурунда. Ушул жагы кандай пландар менен аткарылат? Деги эле жергиликтүү бийлик менен чогуу биргеликте иш алып барып иштейсиздерби? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бул эми жана суу үзгүлтүк болгон учурлар, нааразылыктар болгон учурлар болуп атат. Ал негизги себептеринин бири ошол жерде тиешелүү уюштуруу жумуштары чалараак болуп калган жерден чыга калып атат. Болбосо сугат маселесинде, сугаттын жүрүшүнө көңүл буруп, күндө контролдоп, чапкылап дыйкандардын маселесин чечкенге ошо райондук суу чарба башкармалыктары менен кызматташып иштеген айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде аймактарда мындай проблемалуу маселе боло берген жок да. Ошон үчүн ушул быйылкы жылдын сугат өнөктүгүндө дагы биз ошо жергиликтүү бийликтер менен жакындан иштешкенге аракет кылып атабыз. Анан эми бул суу жетишпеген шартынын көп эме жактары бар да. Мисалы үчүн азыркы учурда жылдан жылга климаттык шарт боюнча жанагы суунун тартыштыгы жылдан жылга кыскарып көбөйүп келатат да. Ошол эле шартта мындай айтканда биз ошого каршы тиешелүү аракеттерибизди көрүп, астына ала пландаштырган жумуштун негизинде
тиешелик каналдарыбыз тоңдоп түстө, насостук станцияларды дээрлик көп агрегаттарын, электродвигательдерин бүт жаңырттык. Ал жагы маселеси мамлекет деңгээлде бөлүнгөн каражаттын негизинде пландуу жакшы жүрүп атат да. Анан мунун экинчи жагы бар, баягы адам фактору дейбиз да. Азыр дыйкандар бүт ошо чачыранды болуп, ар бир үй бүлө бирден дыйкан болуп, жерди чачыранды бөлүндүү болуп иштетип аткан учур болуп атат. Ушундай шартта дыйкандар ошо өзүнүн вегетациялык жумуштарды тиешелүү учурунан кечиктирип аткарып алып, анан бир учурда жабылып баары суга чыккан учурлар болуп атат. Ошондой жерлерде суунун тартыштыгы бир учурда баарын камсыз кылыш мүмкүн эмес да. Ал үчүн биз жана күзгүнүн топтоо сугаты, жазгынын топтоо сугаты, анан тиешелүү тиги айдоо аянттарга тиешелүү өсүмдүктөрдү өстүрүүнү дагы пландаштырып сунуш кылып аткан жерлер бар. Ошондой жакшы уюшпай калган жерлерде суу тейлөө жумушунда үзгүлтүк болгон учурлар бар. Анан эми биз 23-жылы суунун тартыштыгы болгон жыл болгон, эң ошо 5 жылдын аралыгында эсеп боюнча алып көргөндө. Ошондо биз ошол учурда дагы жанагы кезектешип каналдарга суу берүү, анан дыйкандарды жоопкерчилигин көтөргөн маселелер боюнча чапкылап элдин баары убара болуп атып, ошол өнөктүк жумуштарды жапканбыз. Анан быйылкы деңгээлде дагы ошо 23-жылдагы деңгээлдеги суудан кем эмес сууну камсыз кылып, уюштуруу маселелерин күчтөп, бир ушундай уюшкандыкты өткөргөнгө аракет кылып пландаштырып атабыз. Анан ал үчүн биз азыркы учурда ар бир айыл өкмөт менен суу пайдалануунун планы түзүлдү. Кайсы өзөндөн канча көлөмдө суу берилет, жана ошол кайсы өсүмдүктөргө канчалык деңгээлде сукарганга суу жетет. Биз азыр ошо айыл өкмөттөрү менен ушул маселени такташып, суу пайдалануу планын түзүп кол коюштук. Ошонун негизинде эми ошол планды аткарганын үстүндө иштейбиз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кечирим сурайбыз. Башында айткан WhatsApp номерлери алмашып калгандыктан кайра номерди кайталап коеюн. 0707 7 50 50 57 0707 50 50 57 номерине жазып, ирригация тармагындагы суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот экен. Анан Байшбек жогоруда айтпадыңызбы, өткөн жылы 200 миллион сомго жакын облуска каражат бөлүнгөн деп. Мына ушул иштин арты менен жаңы суу жетпеген канча гектар жерге суу жетет? Бул эми жаңы өздөштүрүүгө пландалган жумуштар эмес. Бул ошо учурдагы ошо тейленип аткан жерлерге суу жеткирүүнү жакшыртуу маселеси. Жанагы насостук станциялардын ремонту, ГТСтердин ремонту, жана кошумча жанагы суунун жерге сиңип кетүүсүн жоготуу максатында бетон төшөлмөсүн төшөгөн жумуштар болду да. Бул суу берүү жакшырды. Анан жаңы жерлерди өздөштүрүү боюнча өзүнчө капиталдык курулуш жумуштары жүрүп атат. Биздин жалпы облус боюнча 3,6 миллиард сомдук ушу суу чарбасында пландалган жумуштар бар. Анын азыркы учурдагы ушул 25-жылдын жыйынтыгы менен эсебибизде ошонун 2,5 миллиард сому өздөштүрүлдү. Мунун ичинде мамлекеттик деңгээлдеги ирригацияны өнүктүрүү программасындагы Кочкор районундагы Шамшы БСР, Түгөл сай БСР деги Жумгал районундагы, анан Нарын районундагы Куланак көрөнүн өздөштүрүү боюнча аткарылып аткан чоң долбоорлор ошолор болуп, жалпы биздин 3,6 миллиард сомдук жумуштар аткарылып атат. Ошонун 2,5 миллиарды өздөштүрүлдү. Андан сырткары дагы ошо чоң долбоорлор боюнча Актала районунда долбоорлоо жумуштары жүрүп атат. Жамандабан дарыясынан суу алуу боюнча. Андан сырткары Терек сай БСРин куруу боюнча маселе болуп атат. Куртка БСРин куруу боюнча ошо тиешелүү тиги жумуштар, долбоорлор бүтүп, эми ошо тендерлерин өткөрүү боюнча жумуштар даярдалып атат. Ат башы районунда Ташыр Абад жактагы БДРдин долбоору жүрүп атат. Андан сырткары Орто Келтебекте БСР куруу боюнча тиги долбоорлоо жумуштары башталды.
Бул чоң долбоорлор жалпы ремонт жумуштарыбыз дагы капиталдык курулушта жумуштарыбыздын боюнча да. Баягы жогоруда айтып калбадыкпы, климаттык шарттагы депчи. Бир жылы суу кенен болот, бир жылы суу тартышыраак болуп калат эмеспи? Анан тамчылатып сугаруу жагында кандай иштер аткарылып жатат? Бул облуста канчалык мааниге ээ тамчылатып сугаруу боюнча иштер аткарылып атабы? Биздин ошо Нарын облусунун аймагында негизги ошо жамгырлатып сугаруу боюнча долбоорлорду аткаруу боюнча аракеттер жүрүп атат. Биздин азыркы учурда бул Нарын районунун аймагында, Учкун аймагында 114 гектарга жаңы системаны толук бүттүк. Жаз айлары менен ошол жерде тиги суу берип, тиешелүү дыйкандарга беребиз. Бул жерде майдалап баягы жеке үй бүлөлөргө берилбейт. Кооперативдик негизде иштеген уюшкан коллективдерге берилет да. Ушул шартта биз ошол 114 гектарды бир 2 кооперативге берели деп азыр долбоорлоп койдук. Эми келишимдерин түзөбүз. Анан ошолор баягы кооперативдик принцип менен иштейт. Жумгалы районунда дагы азыр 53 гектардын жумушу даяр болду. Жаз айлары менен дагы тиги 97 гектардыкын аракет кылып атабыз. Ал да бүтөт быйылкы жыл менен. Жана 53 гектарды дагы ошо чаек айылында асыл тукум жанагы арашан койлорун өстүргөн бир жакшы дыйкан бар экен, фермер. Биз ошол дыйканды өнүктүрүүгө ошол дыйканга берели деп макулдаштык. Райондун жетекчилери менен, руар менен макулдашып, азыркы учурда ошо фермерге буюрса беребиз. Анан ушул жамгырлатып сугарууну көбөйтүү максатында бизге өзүбүздүн министрибиз Бакыт Эргешевичтен тапшырма түшүп атат. Постоянно контролдо болуп атат. Ушул 5 жылдын ичинде Нарын облусу боюнча жалпы 5400 гектарды ушу жамгырлатып сугаруу системасын орнотобуз. Жакшы. Мамлекет бардык тармактагыдай эле ирригация тармагында да чынында өзгөчө көңүл буруп жатат акыркы жылдары. Ошол эле учурда мына жакында эле техникаларды тапшырды. Мына ошол облуста бир техникалар бир көйгөйлөрдү чечүүгө салымы бар экен, чоң экен. Техника эми биздин шартта, биздин жумушта эң биринчи роль ойнойт да. Себеби ошончо көлөмдүү чоң жумуштарды, чоң каналдарды, БСРлерди тазалап, иреттеп, калыбына келтириш үчүн кол менен жасаш мүмкүн эмес. Ошол шартта бизге кийинки жылдары жакшы көңүл бурулуп атат. Мына өткөн жылдары райондорго бирден чоң экскаваторлор берилди. Облустук суу чарба башкармасына 2 чоң экскаватор келди. Андан сырткары тиги автосамозвал келип атат. Жана бетон аралаштырган техникалар келип атат. Манипулятор, жана чакан жүктү алып өзү түшүрүп, өзү жүктөп кеткен манипуляторлор да берилип атат. Анан эми быйылкы жылга ушундай план болуп атат. Жалпы республика боюнча 380 техника, ошо жер иштетүүчү, башка болуп, жүк тартуучу машина болуп, техникалар болуп, 380 техника келген атат, ушу Кытай грантынын эсебинен. Ошонун баарын райондорго жеткирген атат. Ошондо ар бир район бир 6-дан 7-ден даана техника ала турган болуп атат да. Анын ичинде ошо биздин суу чарбага керектүү болгон тиешелүү техникалар бар. Жер иштеткен экскаватор, бульдозер бар, автосамозвалдар бар. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү кеңейткен атат. Мына биз ушул техникалардын келиши менен жанагы элдин арасында айтылып аткан көп көйгөйлүү маселелерди жеринен пландуу жумуштарды жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Буюрса суу чарбасында ушул биздин техникалык базабыз чыңалышы менен мекеменин дагы мындай айтканда аткара турган жумуштары да көп. Ошондой жумуштар аткарылып атат. WhatsApp'тан дагы көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Суга сууда тариф маселесине токтолсок, тариф маселеси кандай болот дейт? Учурда кандай төлөм менен иш алып барышууда, деги эле бул жаатта кандай өзгөрүү керек негизи? Тариф маселеси ушу жалпы биздин жана мындай айтканда бул сууга койгон баа эмес, сууну ошол тиешелүү дыйканга жеткирип берген кызмат акы да.
Анан өткөн жылы бизге ушундай тариф бекип, ошонун негизинде иштедик. Сугарылган гектарга төлөдү да дыйкандар. Анан быйылкы жылы биз ушундай жаңы тариф азыр бекип келип атат. Мына кечээ бекиптир. Биздин колубузга бүгүн эртең келе турган болуп атат. Быйыл ошол дыйкан пайдаланган суунун көлөмүнө төлөйт да. Ошондо мындай айтканда тиги 200 сомдук суу алса 200 сом төлөйт, 400 сомдук суу алса 400 сом төлөйт. Сууну экономдоп жакшы туура пайдаланса, мисалы үчүн 1 гектар жерди Ал жердин аянтына аянтына эмес, ошол мисалы үчүн сууну сизге агызып беребиз да. Ошол суу эсептелинет, ошону тиги канча көлөмдө сууну дыйкан кабыл алса, ошонун жараша акча чыгат, ошону төлөйт. Анан өзү дыйкан мындай айтканда алган суусуна бир жоопкерчилик менен жакшы карап, күнү түнү карап, абетке айылга үйүнө басып кетпей, тиешелүү жардамчыларын кошуп алып, ошол сууну коромчу кылбай сугарса, көп деле акча чыкпайт. Анан тыштап коюп, электр энергияны күйгүзүп тыштап койгон сыяктуу тыштап койсо, тиешелүү акча эсептелине берет. Аны кандай эсептелет? Башына бир счетчик сыяктуу бир нерсе коюлабы же кандай? Бул эми жана биздин мураптар ошол тиешелүү дыйкан менен макулдашып сууну салып берет да, саат убактысы мененчи. Анан 3 маал ошол эмесин кол коюшуп турат дыйкан менен. Анан мисалы үчүн 1 күн алабы, 2 күн алабы, ошонун жыйынтыгы менен суунун көлөмү чыгат. Ошонун негизинде анан тиги акчасы чыгат да. Жакшы. Мурун деген былтыркы жылда мисалы үчүн 1 гектар болобу, 5 гектар болсо сугарып бүтсө, ошол мисалы үчүн сугарып бүтө турган мөөнөтү бир күн же 2 күн болсо, 5 күн басып алып жатып, ошо гектарымды сугарып бүтө элекмин десе, ошондой бир өйдө төмөн тиги келишпестиктер да болду да. Ошол учурда сууну кором жыгылып жата берчү. Азыр кором жыгылып жатса, өзүнүн жөнтөгүнө күч келет. Деги эле Нарын облусунда суга суу жетпеген тартыш аянттардын жалпы канча, болжолдуу канча көлөмүндө аянтка суу жетпей турат азыр? Биздин шартта мындай да, суу кенен болгон жакшы кенен аймактар бар. Ал жерлерде тиги сууну толук деңгээлде жеткирип, тиги сугарып кеткенге мүмкүн болот. Анан жана суу тартыш болгон аймактар бар. Бул жерлер мындай айтканда 50% жерин чала сугарып калат да. Мисалы үчүн тиги бир 2000-3000 гектар жери бар жерлерде суу тартыш болгондо ошолор ала турган түшүмдүн жарым бир 50%-ин же 40% алат. Мисалы үчүн жанагы жетиштүү деңгээлде сугарып калгандар 1 гектар аянтынан көп жылдык чөптөн бир 200-300 боо чөп алат атпайбы? Жетишпеген чала сугарган жерлерде 100 боого жетпей калган учурлар көп да. Ошон үчүн ушуга кошуп бир айтып койчу маселе, жана суу тартыш аймактарда дыйкандар дагы өздөрү бир тиги карап, жана сууну көп талап кылбаган өсүмдүктөрдү өстүргөнгө аракет кылыш керек да. Көп жылдык чөптү алып, ошонун маалынан кечиктирип, бир жарым ай кеч сугарып, жаратылуу түшүм албагандан көрө, ошол жерде күзгү же жазгынын топтодон өткөрүп туруп, азыркы мисалы үчүн сафлор өсүмдүгүн сээп койсо, андан тиешелүү тиги элдин керектөөсүнө зарыл болгон өсүмдүк майын алып атышпайбы. Ошону менен өзүнүн кур бекер күйүп кеткен дөңгөрө киреше алат. Экинчи тарабы ошол суу жеткидей, жайкы учурларда суу жеткидей деңгээлдеги аянттарды кармаса, ал жерди толук деңгээлде сугарып, бир жолу, 2 жолу чөбүн чаап алганга жетишет эле да. Кийинки сурообуз, негизи эле баягы бардык жакта баягы адистер тартыштыгы бар эмеспи? Ушу суу чарба башкармалыгында адистер жетиштүүбү? Эми өзүңүздөр билесиздер, Союз учурунда эсир мамлекет тарай электе ушу суу чарбага өзгөчө бир көңүл бурулуп, бир чоң өсүштөр болгондо, мына азыркы учурда эл пайдаланып аткан каналдар, жана БСРлер, насостук станциялар дээрлик ошол учурда курулган да. Ошого жараша кадр өстүрүү, кадр даярдоо, окутуу маселелери дагы ошол жумуштар менен параллелине жакшы жүргөн да. Анан өзүңүздөр билесиздер, тиги
СССР тарагандан кийин чарба каралбай калды да. Биздин суу чарба эмес, башка айыл чарбасына көңүл бурулбай калды. Ошонун негизинде баягы ошол кезде окуган, иштеген кадрлардын мындай айтканда жаштары азыркы учурда карыган, жаш өткөн мезгилге келип калышты. Анан ортодо ошо көңүл бурулбагандан жалпы мамлекеттин деңгээлине жараша тиешелүү кадрлар өскөн жок да, окуган жок. Ошол тармакта жакшы жумуштар болбогондон кийин ал жака кадрлар тартылган жок. Ошон үчүн инженерлик кадрларда азыр кризис, жетишпейт. Азыр деле баягы эмгек акын чакан болгонуна байланыштуу жакшы билимдүү адистер тартылбай атат. Келет, жакшынакай диплом бүткөн балдар келет, бир аз иштейт, 1-2 ай иштейт, ашып кетсе 1 жыл иштейт. Анан баягы билимдүү балдар башка тармакка, башка жерге барып алып эле жеке чарбасын уюштуруп алып эле тиги окат кылып кетсе болот экен деген боюнча кетип калган учурлар көп болуп атат. Ошон үчүн азыркы учурда инженердик кадрларда биз жетишсиздик бар да. Ошол эле сыяктуу биздин жанагы жаңы техникалар келип атат. Ушуну иштеткенге дагы бизге экскаваторщиктер, бульдозеристер, айдоочулар толук деңгээлде келбей, жаштар келбей аткан учур болуп атат. Анан эми биздин азыркы суу чарба тармагында мындай айтканда элдин негизги бир турмуш тиричилиги ошого байланышып аткандан кийин азыркы ошо мамлекет деңгээлде жакшы камкордук көрүлүп, жана техникаларды берилип, бизди өткөн жылыбызда айлыгыбызда көтөрдү. Ушундай маселелер чечилип келатат. Ошон үчүн мен ушул эфирден пайдаланып жакшы билимдүү келечеги бир тиги элге бир кызмат кылып, артында бир из калтырайын деген жаштар болсо келсе, биз жакшынакай кызматынды берип, анан азыркы учурда биздин ошо саясат ушундай кетип атат. Бакыт Эргешевичтин демилгеси менен Алмаз Жаналичтин өзүнүн аткаруу контролу менен ушундай болуп атат. Азыр ошо жакшы билимдүү адистерди билимин өркүндөтүп, окутуу боюнча мындай айтканда маселелер чечилип атат да. Кытай Республикасына чейин барып, ошо долбоорлоо жумуштарын, тиешелүү инженердик курулуш жумуштарын аткарган боюнча кошумча тиги 1 жылдык азыр окууга жөнөтүү боюнча биз кадрларды даярдап атабыз. Жакын арада ошо жөнөтүлгөн атат. Ушул сыяктуу кадрларды өстүрүү маселесинде дагы биздин министрликте жакшы пландуу жумуштар башталды. Өткөн жылы облус аймагында биз билгенден бетонополотно менен дагы каналдар курулду эле. Ошол канчалык деңгээлде натыйжасын берет экен? Бул эми жана бетон полотносу жер арыктардын жанагы суунун жерге сиңип кетишин жоготуусун кыскартуу маселесинде курулуш материалы экен. Бул азыркы күндө тиги биздин жалпы 5 райондо тең коюлду. Жалпы бир 10 километрге чукул жерге коюлду. Былтыр ошо 40 000 метр квадрат бизге бөлүнгөн бетон полотносу. Быйылкы жылы 75 000 метр квадрат бөлүнүп атат. Биз ошону тиги кошумча улаачы жерлерине же жаңы каналга бүт коебуз. Мындай айтканда былтыр толук деңгээлде берилген материалдарды биз өздөштүрүп, ошо тиешелүү каналдарга койдук. Эми быйыл ошону мындай айтканда сыноодон өткөрөбүз. Ал каналдарды ошо мындай айтканда эңкейиш, уклону күчтүүрөөк жерлерге да коюлду, уклону жайыраак аккан жерлерге да коюлду. Ошону бизде мындай айтканда нарынды шартында быйыл сыноодон өткөрөбүз. Анан келечеги бул боло турган жакшы материал экен. Өткөн жылы мына маалымат каражаттарынан сиздерде деле маалымат бар. Ошо чүйөрөнүнө ушул бетон полотносун куруу боюнча заводдун курулушу башталды. Ага ошо Бакыт Эргешевич өзү барып капсула салып, курулуштун ошо тиешелүү заводдун курулушу азыркы учурда жакшы жүрүп атат. Анан 1,5 жылдын ичинде бүтүп ишке берилет деген план менен курулуп атат. Бетон полотносу ошо эгер завод курулуп иштеп баштаса, толук мындай айтканда көлөмү да көбөйөт. Анан биз тиешелүү жер арыктарга койгонго мүмкүнчүлүк болот. Бул эми азыркы учурда мына өзүңүздөр билесиздер, тиги
суу чарба башкармалыктарына болгон каналдарды өткөрүү маселеси болуп атпайбы? Ошондой шартта бизге өткөндөн кийин ошол керектүү жерлерге биз өзүбүз тиешелүү долбоорлоо жумуштарын жүргүзүп алып, суу чарба башкармалыктарынын күчү менен, жергиликтүү адистердин күчү менен ошондой айтканда жана суу тартыш аймактардан биринчи кезекте ошондой тиги суунун коромжусун кыскартуу максатында ошондой жумуштар жүрөт. Анан жанагы узунураак чоң жер каналдарда мисалы үчүн суунун коромжусу 35-40%, 50%ке чейин коромжу болот. Эгер бетон жана төшөлмөсүн төшөп койсок, ошол суунун сиңип кетип жоголуп аткан суу дыйкандын аятынан чейин барса, чоң өзгөрүштөр, алдыга жылуулар болот да. Өткөн жылы мына ушундай бир катар ири иштер аткарылган экен. Быйылкыга план кандай болуп атат? Быйыл канча каражат жалпы жумшайлы деп атасыздар ошо ирригация тармагына облус боюнча? Кандай бир чоң ири жумуштарды жасайлы деп жатасыздар? Пландар боюнча башlasаңыз. Өткөн жылы ошо жанагы жалпы эле жумуштар боюнча аткарылып аткан капремонт жумуштары сыяктуу биздин жумуштарыбызга быйыл 173 миллион сомго ошо насостук станцияларды, ГТСтерди оңдоо боюнча тиги долбоор даярдап, сметасын түзүп, азыркы күндө жетекчилер менен макулдаштык. Андан сырткары жана астыда айтып кеттим, 75 000 метр квадратка бетон төшөлмөсүн төшөө боюнча тиги пландашылган жумуш болгондо материал бөлүндү. Ал эмес ошо бул азыркы учурда ошо завод бүткүчөк чет өлкөдөн келип атат бул материал. Азыркы учурда чүйгө келип ошо эмеге түшүптүр. Бизди эме тиги алып кеткиле деген команда болду. Анан ушул бетон полотносу төшөлөт. Андан сырткары жана жамгырлатып сугаруу долбоору боюнча 700 гектарга пландашылып атат. 700 гектарга дагы кошумча жана жамгырлатып сугарыш долбоорун ишке ашырышыбыз керек. Өткөн жылкы жумуштарда 65 миллион сомдук материалдар алынып келип, тиешелүү жумуштар аткарылды. Быйыл эми ошондон ал 264 гектарга ошончо каражат жумшалган. Быйыл азыр эми 300 гектарга дагы ошондон кем эмес, бир 100 миллион сомго чейин каражат бөлүнөт. Ушул жумуштар аткарылат. Биздин суу чарба башкармалыктын деңгээлинде. Андан сырткары жана капиталдык чоң курулуштар өз планы менен кетип атат. Жогоруда сиз сөз кылган ошол эле облустагы ири объектилер Түгөл Сай, Шамшы БД суу сактагычтары кайсыл жылы пайдаланууга берилип калат? Булардын эмеси мына быйыл экөө тең быйыл бүтөт. Жай айлары менен толук бүтүп ишке берет. Андан сырткары тиги Кочкор районунда Көлүкөк көлүнө суу алуу боюнча да жумуштар жүргүзүлүп атат. Бул да алар дагы быйылдын жылдын этеги менен бүтүш керек. 27-жылга берилиш керек да. Анан Куланак өрөөнүндө жанагы ГЭС курулуп атпайбы? ГЭСтен ошо плотинасынан алынып бир 5 километр канал курулуп атат. Бул дагы быйылкы жылдын этеги менен бүтөт. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ирригация тармагындагы облустагы жасалып жаткан иштер боюнча кабар алып жатасыздар. Биздин Байыш байке убактыбыз да чектелүү болгондуктан мен сизге эркин микрофон сунайын. Жалпы биздин көрүүчүлөргө, дыйкандарга өзүңүздүн бир айта турчу сөзүңүз болсо, сизге эркин микрофон. Рахмат. Биздин эми суу чарба тармагындагы жумуштун баары ошо биздин тиешелүү жетекчилерибиздин берилген тапшырмалардын негизинде биз менен чогуу отуруп кеңешип пландаштырылган жумуштардын деңгээлинде жумуштар жүрүп атат. Андан сырткары ошо биздин тармакка азыркы учурда суроолор көп. Себеби ошо суу чарбасына муктаждык болуп, өзгөчө биз билесиздер, Нарын облусунда биздин заводубуздагы, фабрикабыздагы айыл чарба. Айыл чарбанын ичинде ошол малды узак кыштан чыгарып алыш үчүн тиги той даярдоо маселеси да, анан суу маселеси. Ушул боюнча жана курултайдын делегаттарынан да түшкөн көп суроолор бар. Өзүбүз пландаштырып жүргөн жумуштар бар. Облустун жетекчиси менен макулдашып, райондун жергиликтүү бийликтери менен макулдашып, жалпысынан бир 46 долбоорду даярдаганбыз. Ошонун
26 долбоору республикалык деңгээлдеги мамлекеттик программага кирген тат. Андан сырткары ошо киргизбеген 20 долбоор андан сырткары кошумча айтылган сөздөр боюнча, айтылган маселелер боюнча райондук суу чарба башкармалыктарынын күчү менен аткарыла турган пландарга койдук. Ошонун тиешелүү аракеттерин көрүп, тиешелүү жумуштар жасалат. Анан өткөндө 9 февралда, 11 февралда жогорку кеңештин агрардык комитеттин отурумунда дагы, пленардык жыйынында дагы ошо биздин министрибиз Бакыт Эргешевич түзүлгөн ошо депутаттардын суроолоруна жооп берип, отчет берди. Ошол жерде депутаттар тарабынан да көптөгөн пикирлер айтылды, сунуштар айтылды, элдин үнү айтылды дегендей. Ошол боюнча да бизге Бакыт Эргешев тапшырма берди. Ошол боюнча тиешелүү тиги аракетиңерди өзүңөрдүн иш планыңарга коесуңар деп бизге да тапшырманы күчөтүп берип атат. Ошонун деңгээлинде да тиешелүү аракеттерди көрүп, жумуштарды жасайбыз. Анан эми жыйынтыктап баратканда айткан кеп, дыйкандар ушу туура түшүнсө, азыркы учурда ар бир үй бүлө бир аздан жер иштетип, малчы да болуп, дыйкан да болуп, суатчы да болуп, тракторист да болуп эле тиги мындай айтканда чачыранды жумуш жасап кыйналып жүрүп атат. Ошол учурда суу да коромжу болуп атат. Начарыраак түшүм алып калган учурлар көп болуп атат. Ошон үчүн дыйкандар бир ынтымакташып, биргелешип иштегенге бир башташыбыз керек да. Жок дегенде бир 50 гектар, 100 гектардын деңгээлинде чогулап иштетип, кооператив принципте. Анан тиешелүү түшүмүн жакшынакай күзүндө бөлүп алып турса болот да. Ошол учурда мындай айтканда 1-2 киши, 3 киши тиешелүү сугаттын башканын милдетин алса, башкасы башка жумушу менен болуп, элдин мындай айтканда колу жону бошоп бир иштегенге, аракеттегенге шарттар да жакшы болот эле. Мындай өндүрүмдүү да жумуш болот эле. Ошон үчүн кооператив маселесине да бир элдер мындай багыт алыш керек да. Азыр кооперативтерге дагы мамлекет деңгээлде жакшы жардамдар берилип атат, жеңилдетилген кредиттер берилип атат. Тиешелүү, мисалы үчүн жаңы өздөшкөн жерлерде азыр жаңы жерлер кошулат да. Кулана Көрөнү, Түгөл Сайда, Шамшыда ошол жаңы өздөшкөн жерлерде азыркы шартта кооперативтерге берилген да. Ошон үчүн эл биригип, бир ынтымакка келип иштешибиз керек да. Чоң рахмат, атайын убактыңызды бөлүп, тармактагы жасалып жаткан иштер менен маалымат бергениңизге ыраазычылык айталы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин сурообузга жооп берген Нарын башкы суу чарба башкармалыгынын башчысы Акматов Байыш Өтөрүбич болду. Ушуну менен эфирибизди аяктайбыз. Кийинки эфирлерден жолуккучакты аман болуңуздар.